Alhamdulillah, Alloh taolo barzıgızga aql berdi go, Maşallah, den soğluğunuzu taza kıldı go. Hozir bir ile böreğiniz atkaz bersin, ne kılas? Sen Kırgızstan'a muhtaçsız da. Hurmatlı bereşen elim, ana şunday kılıp koygulaçı. Bir son bolsa dağı depçi. Allah taala uşunun bardığını bizge beker berdi dagın, emi öküm berdi. Ey, namazыңды turguz. Uşunun bardığını berip durup, emi Allah taala öküm berdi. Ey, tüz jür. Uşunun bardığını berip durup, Allah taala emi öküm berdi. Namazыңды kaltırabay oku. Kur'anыңды oku. Tüz jür. Adamda jakşыкka çakır, jamaattan kaytar dedi da. Allah uşunçalık merimdi zat berip durup anan öküm berip atat da. Allah taala bergen nersesini alsa ökümüne dagı koşa alat da. Munday merimdi zat hiç жерден tappaysız. Namazga azı tika turuşluk, kıyam, farza. Men belim orup atat, men boldu oturup al okuy ber. Boldu, Allah taala kıyamda alıp koydu. Benim orup atat deseniz bile boldu, kıyamda alıp koydu Allah taala. Oturup al namaz okuy ber da. Maga oturgandagı bolбойт экен, постоянный режим деп койду. Анда башың мындай кыймылдайбы? Имай ишара деп коет. Болду, ушинтип дагы окуй бер, Жатып алып окуй бер, урматтуу тууган, имай ишара менен. Жо, менин мойнум сынып кетиптир, башым кыймылдабай калыптыр. Болду, эми кечиктирип тур да. Дарылан, айыкса анам кайра баштайт. Неге? Шариатта көз менен намаз окуш жок да. Биринчи ракаты менен жумуп, экиге өткөндө муну жумуп кое турган шариатта жок да бол. Allah taala uşuğa çeyin жеңилдик берип атат да. Эми ушунда дагы окубасаң, ушунда дагы кылбасаң, ушунда дагы келбесең, анан качан урматтуу тууган, Ушунча нерсени сурабастан бергенди билген зат, сурабастан алып койгонду дагы билет да. Мананын бардыгы сиздики эмес да, бул аманат да, урматтуу тууган. Мунун бардыгы аманат. Бир жерге бардым, аксакал киши көзүнө жаап жүрөт. Кинодогудай. Мен сурай алган жокмун. Жанындагы аксакал сурады. Аба көзгө не болду? Деди, палакат дейт. Şu күндө эле басып жүргөн бараты эле неге эңкедим билбейм. Ушундай эле эңкесем пырт этип бир нерсе кирип кетти. Өгүздөй өкүрдүм ама дейт. Адам баласы жанын ширкен шонда бирдим башкача доо чыгып кетти дейт. Ушундай эле жаап врачка барсам, карегим куюлуп калыптыр, эми көрбөйт экенмин. Жо, мен эмнеге эңкедим дейм да. Эмне болду экен дейм да. Азырга чейин балдарым таппайт да. Түптүз эле жолда, деп эле кайра сүйлөнөт да. Айта алган жокмун, аксакал экен. Бирок бүгүн мен жалпы элге айтып атам да. Бул сиздики эмес, Алланыкы. Алла кааласа оң көзүңдү, кааласа сол көзүңдү. Кааласа экөөнү тең алып коет да. Кааласа далыңды алат, кааласа билишиңди алып коет да. Ошол Алла хасанада көздү бердиби, акыйкатты көр деди да. Колду бердиби, акыйкатты ал деди да. Кулакты бердиби, акыйкатты ук деди да Алла таала. Тилди бердиби, акыйкатты айт деди да. Ачуу болсо да айт деди да, урматтуу тууган. Ошондон ар бир мүчөсүн акыйкатка иштетип калыңыз. Бир жерге бардым, жаш эле жигит, эки буту тең баспай калыптыр. Бут отказ бергенде мына таман мындай турбайт экен, эки тең айлантып калат экен да. Кааласа сөдөр эле байкуш. Орозонун күнү ооз ачып тарабыга жөнөсөк, ыйламсырайт байкуш. Устаз дуа бериңчи, мен дагы жамаатка баргым келип атат, мен дагы эл менен туруп намаз окугум келип атат деди да. Борум ооруду, биринчи көрдүм. Макул десем эле чакыргам эле, ушундай чоң колтуктардан алып чыгып кетип калды, азыр капа болбо деп элечи. Кое тур анага дуага, азыр устаз түшүндүрөм деп эле алып кетип калды, дуа кылдырбады да. Неге десем, устаз буга дуанын кереги жок, бу тойгозуп бүттү дейт. Бул жигит баягы жигиттерден экен, өзүм кара болсом дагы душам таза болуш керек деген адамдардан экен да. Ишенесизби устаз дейт. Биринчи авария болгондо жанындагы эки досу өлүп калыптыр. Машина жарабай калган, эки дос тең намаз окуп кеткен, экөө тең өлүп калган. Бул терезеден эле мындай кылып эле чыгып келди дейт. Үстү чаңылып болуптур, эч нерсе болбоптур да. Мына Кудай кимди сакташты өзү билет да. Бияк таза болуш керек дейт экен да. Экинчи авария болгондо жанындагы кыз баспай калыптыр. Бул үчүнчү авария болушу устаз деди да. Үчүнчү авария болгондо эми намазга тургусу келип калыптыр да. Үчүнчү авария болгондо эми жамаатка баргысы келип калыптыр да. Аленан бир тууганым, ден башың таптаза турат, бара бербейсиңби? Ден башың таптаза турат, ибадатын кыла бербейсиңби? Сен намаз окуш үчүн, сен жүрөгүңдүн кара экендигин билиш үчүн сөзсүз авария болушуң керекпи? Сөзсүз эки бутуң баспай калыш керекпи? Сөзсүз балдак менен жүрүп отуруп калганда анан келесиңби? Устаз дуа кылып коюңчу деп анан келесиңби? Өзүмдүн эле агам 5-6 жылдын жүзү болуп калды. Инсульт болуп калды. Бишкекте Футика больницада жатат, угуп коем. Жатып Алла шифа. Бир күн чакырды, катуу ооруп алды. Барып дем салып койбосоң болбойт деди.
Боптур агам экен, бардым. Барсам бир эле мен агам эмес экен да. Толтура инсульт, толтура инсульт. Барып кирип, дем салып атсам, аркадагылар сүйлөшүп атат. Ана ким эле? Баян айтат го, неме? Максат. Жок, бул максат эмес, неме? Азыр табам. Бактияр деп тапты. Тапты. Да, бугазан неме кыласың? Азыр мен ак дем салдырып алайын. Дем салдыраш керек. Мен салдырам. Талаша баштады. Мен дем салдырам. Мен айтам биринчи. Бирөөсү акылдуураак экен, айтты. Мен угуп атам да. Угуп атам да. Айтты бирөөсү, аксакалдаштар эле бардыгыбызга жетет дейт. Я Алла, дем салып бүссем, ассаламу алейкум, жакшы. Биз сизди тааныйбыз, өтө жакшы, өтө жакшы. Манага дагы дем салып коюң. Жок, буга да, жок, мен дем салбайм. Мен төлкө сүйлөмүн. Дем салгандар башка. Анага дем салдыңыз го. Ал мен агам да. Ошого дем салдым да. Буга дагы дем салып коерың, эсен-аман айыкса намазга окуйт. Дем салып коерың, эсен-аман айыкса даватка чыгат. Дем салып коерың, эсен-аман айыкса намаз окуйт, мечитке барат дейт. Айланайын бир тууган агам, эжем, иним, ден башың таап-таза турат, окуй бербейсиңби? Ден башың таап-таза турат, чыга бербейсиңби? Сен сөзсүз намаз окуш үчүн, бекем болуш үчүн, калтырбай окуш үчүн сөзсүз инсульт болушуң керек. Анан бирөө келип дем салып айыксаң, анан жөнөйсүң, бутуңду манандай кулап, ал жактан бери таштап, барбасак болбойт экен деп. Аллах Таала ушунчалык деңгээлде не кылып атат, бардыгыбызга мүмкүнчүлүк берип атат. Машалла. Эми кантса дагы ушунун бардыгын Алла Таала жакшы көрдү. Ар бириңиздерди Алла Таала тандады, Ар бир жерден алып келип, өзүнүн ыйык Мекке шаарына алып келип койду да. Шүгүрчүлүк кылайлы. Алла Кур'ан-ы Каримде айтат: "Вала ин шакартум ла азиданнакум." Эгер силер шүгүрчү кылсаңар, мен сөзсүз көбөйтүп берем. Жыл сайын, керек болсо ай сайын алып келем дейт. Вала ин кафартум инна азаби лашадид. Эгер күфрчүлүк кылсаң, ошолла канат дей берсең, инна азаби лашадид, мен азабым өтө каттуу деди да. Бардыгы шүгүрчүлүк кылайлы, жөнөкөй жерде жүргөн жокпуз. Ыйык жерде жүрөбүз. Кайсы бир сыфатыңыз, кайсы бир амалыңыз Аллага жакты, анан Алла Таала сизди тандап алып келип койду да. Кимдир бирөөдү себеп кылды, бирөө өзү аракет кылды, бирөөгө сертификат берилди, бирөө отурса эле деп калды. Кансы дагы Алла жактырды, анан алып келди да, урматтуу тууган. Алла назар салбаса, адам баласы эшек базарда далдалчы боло албайт деп коет, Алла назар салбаса, Меккеге жөнөкөй адам келе албайт. Ана кече эле бирөө келди, устаз, эртең мана Сулайман Ражихи деген мечит бар. Ошол жерге барып Кур'ан окуп бериң дейт. Койчу, десем, бир туугандар пон үй биле менен келдик дейт. Жөнүп аткан учурубузда апабыз кайтыш болуп калды дейт. Коюп эле эч кандай Кур'ан окута албай бияка келе бердик. Азыр бир өксүгөн амалда жүрөбүз. Ошол мешитке Кур'ан окутайын, жума күнү келип окуп бериңиз дейт. Урматтуу тууган, каалык адам эле келе бербейт бияка. Алла сизди канда тандады, анан алып келип койду да. Кече бир жерге барсам, умаранын канчалык кадырлуу экенин эми билдим дейт. Неге? 2000 сом штраф менен калып кеттим устаз дейт, 2000 сом. Оякта устаз сабак өтүп, штрафтан текшерип коебак дегим, сабак өткөндө мен өзүм сурадым дейт ажы баштан. Штрафтар болсо кандай болот? Каяктан текшериш керек депчи. Текшерип кой, өткөрбөй калат, биз жооп бербейбиз деди. Ана сурап койдум да деп түндүктү карасам, вообще штрафым жок экен дейт. Көрсө ояктан чыкпайт экен да дейт. Барып туугандарды пока деп өткөрүп коюп, барсам тың этип кызыл жанып калды. 2000 сом штрафыңыз бар экен, төлөп келиңиз деди. Калып кеттим дейт. Шунчалык ыйладым дейт үйгө барып. Үйгө бара албадым дейт, квартирада жаттым дейт. Үйгө жөнөтүп бергенде азыр барсам не деп айтат деп үйгө бара албадым дейт. Ошондон Алла Таала сиз менен бизди кодумда ойладай кылып эле 6 сааттын ичинде өтүп тапет алып келип чыгып койсо, сиз менен бияк мындай экен дебестен бардыгыбыз шүгүр кылып, тооба кылып туруп эмне кылалы? Ибадатты көбүрөөк кылайлы. Сиз менен биз келген жер жөнөкөй жер эмес, ыйык Макка деп айтылат. Бакка деп айтылат. Байтул Атык эски үй деп айтылат. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткан: "Инна аввала байтин уд'a лин-наси лиллади би Бакката мубаракан ва худан лил аламин." Эң биринчи адам баласы үчүн пайдасы үчүн курулган Мекке жалпы инсаниятка хидаят жана береке деди да. Ким чын ихлас менен келген болсо болду. Бул адам туура жолду тапты. Эми мунун бардык жашоосунда береке болот да. Буга чейин аталарыбыз ырыскыга гана, апаларыбыз ырыскыга гана барака сурап келген да. Кудай ырыскыбызга барака берип жетсин, айлыктан айлыкка жетсин деп элечи. Эми үй бүлөдө барака жок да.
Мурдагы аталарыбыз канча бир тууган? 11, сеникичи 12, сеникичи 9, 10. Ошончо бир тууган бар эле де. Азырга канча? 2, сеники 3, сеники бүттү. Үй бүлөдө барака жок. Керек болсо ден соолугубузда дагы барака жок де. Азыр сурасаң эле бирөөнүн тиши, бирөөнүн ичи, бирөөнүн тизеси, бирөөнүн буту, бирөөнүн колу, бирөөнүн көзү, бирөөнүн кулагы бүт эле ооруксан да. Убакытта такыр береке жок де. Кече эле жума окуду, бүгүн эле жума, таң атты, күн батты. Мурдагы аталарыбыз ат менен, болбосо кат менен эле ишти бүтүрдү эле. Асы биздикиде машина бар, телефон бар, бардыгы бар, керек самолет менен дагы бүтүрө албай атпайбызбы? Неге? Эч бир нерсебизде барака жок да. Ошондон эми бул жерге келгенде Аллахтан ушундай сурайбыз, бардык нерседе береке сурайбыз. Бардык устаздар өтөт, Каба, я Рабби, кимге насип кылса де аны көрүш, Устаздар ким биринчи көргөндө не деп дуа кылса бардык дуалары кабыл болот дейт. Ошо дуа кылыштагы кимге насип кылса да, кимге насип кылса, устаздар биринчи көргөндө я Аллахым, мени мындан кийинки өмүрүм акырга чейин дуаларды кабыл кылгыл деп сурагылат. Же болбосо мени дуалары кабыл болгон адамдардын катарына кошкон деп дуа кылгыла дейт да. Ошол да кимге насип кылса де, канча адамдарды алып келебиз, машалла, сен менен кошуп ыйлап турат, кийинки эмне деп дуа кылдым, сен раса ыйладым да. Көрдүм раса, эмне деп дуа кылдым, жеңил деп калдым да. Жеңил деген дагы билем, ыйладың, не деп дуа кылдың, мага шок болду да, деп ойлочу. Дуа кылбай жөн эле ыйлап тура берген да. Кайра барың урматтуу тууган, көрдүңүз, ыйлап дуа кылып сураңыз Алла Тааладан, Машалла, ошондой жерге Алла Таала алып келди да. Жөнөкөй үй эмес урматтуу тууган. Алла Куранда касам ичип айткан. Ла уқсиму бихадал балад. Бул шаар менен касам ичип айтам дегенде. Ибрахим алейхиссалам дуа кылган. Я Аллахым, бул жерди тып-тынч шаар кылгын, жана түрлүү мөмө жемиштер менен ырыскылантыргын деген да. Карасаңыз пальма, курмадан башка эч нерсе жок, Бирок мөмө жемиш базарга барың, түрү менен мөмө жемиш да. Бизде жок мөмө жемиштер. Жегин келет, бирок канча жешти билбейсиң да. Ушу тиштеп эле жейинби, же артып жейинби, уялгандан эле албай кетесиң да. Бизде бардык мөмө жемиштер бар да, бизде жок мөмө жемиштер турат да. Жешти билбей эле албай кетип атасың да. Алла Таала мына ушундай жерге сиз менен бизди алып келип койду. Буга биз татыктуу эмес элек. Анткени биздин бирибиз дагы мухафиз, кари эмеспиз да. Бирибиз дагы мухаддис эмеспиз да. Бирибиз дагы муфассир, алым эмеспиз да. Чын-чыныгы келгенде кээ бирөөбүз мантип жүрүп эле келе бердик. Келип алып алып түкүтүн жутканыбыз бар. Ташаганыбыз бар тилдин таги, деп коюпчу. Алла жакшы көрөт экен дейсиз да. Алла жакшы көрөт экен, алып келди да. Ошондон эми келдикпи, бардыгыбыз жаман адаттарды таштап кетели. Макул, эркек аялды өстөн ушул жерде дуа кылалы, я Алла, ошо жаман адаттын калтыр. Мен көпчүлүгү тамашалап айтам да, эки кулагы жок адам тамекини каяка коюшту билбей жүрүп ташай бериптир да. Коеюн десе эле кулак жок. Коеюн десе кулак жок. Чекпесем кутулдум бе? Кутулуптур да. Сиз ташташ үчүн не кылыш керек эми? Эки кулакты кесейлиби? Алла кеспесин, Алла кеспесин. Жаман кесе да айтып коеюн, Менин бир досум, арты кайырлуу болсун, сакалы коет, алып коет, сакалы коет, алып. Кой дедим, ойношпой, Ойношпо. Алла менен ойномо бойла. Бир күн чалсам келбейт, Алла Таала мени сойду деди. 2 күндөн кийин өлүгү суудун боюнан табылды да. Ал суудун боюнан табылды, урматтуу. Ойношпо сен менен, Ташта, урматтуу, жамандыктын бардыгын таштайбыз. Макул. Үйрөнгөн адат кала, өгүзгө жүгөн салабы. Үйрөнгөн адат калат. Өгүз башы бесе жүгөн салат. Жүгөн деген манетке чүлө деп коет, Шундай илет кыймылдап көрдү, эмичи. Ошондон сыйың менен өзүң кел да. Алла сени жакшы көрүп алып келди, болду, ташта да. Өткөн жүрсөм бир жигит, жаш эле жигит экен, цумга бардым эле айтат. Устаз, баягы сый менен келбесең, ый менен келген деген анык экен. Мен ошолордонмун дейт. Неге? Өзү үйдөгүлөр оку деп Карабалтага жөнөткөн дейт. Макул деп келсем, Бишкекте бир дос бар экен, Дордойдо иштейт экен. Жумушуга алып барып эле, майттан жүк төшүп иштешпесиңби, жатакана бар деди эле, кызыгып кетти эле, шоңколдо иштеп калдым дейт. Жүктөрдү түшүрүп берем, жатаканасы бар, чайыны берет, сонун иштеп атып, жүк түшүрүп алып, түшүп колум сынып калды дейт. Сонун колум сынып калды да, досум кечирип кой, бу жерде бошот, башка бирөө келет деди дейт. Жаман ыйладым дейт. Мен кереги жокмун бу досум десе, бу жерге бир ишти келет, туура түшүнсөң, сен колуң сынып калды го, иштей албайсың го эми. Иштесең макул берейин, болбосом кет деди дейт.
Ошончо ыйлап анан дуа кылдым, "Ey Allah, колумду кайтарып бер, мен медресеге эле барайын дедим" дейт. Анан Карабалтада окудум дейт. Аллах Таала сыйын менен келгенде, не кылын сыйы менен болойт. Макул, ар бирөөбүз машалла Кабаны көрдүңүздөр, машалла. Оң жагыңызда жашыл свет, сол жагыңызда кара таш, кара таш. Бейиштен түшкөн таш. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, бул бейиштен биринчи түшкөндө сүттөй аппак эле. Мушриктер, кафирлар, динсиздер, кармалар берип капкара кылып койду. Аты дагы өзгөрүп кетти. Хаjar al-Aswad кара таш болупчу. Аны өбүшлүк сүннөт. Умар разияллаху анху чоң кишиле, ошону өпкөн адамдарды түрүтүп баратканда, пайгамбар айтты: "Умар, сен чоксуң. Адамдарга иза бербегин. Эгер ачык болуп калса барып өпкүн. Болбосо алыстан эле бисмиллаху акбар деп өп кой" деди да. Дегенде, ошондойбу, ошондой. Умар разияллаху кулк мүнөз башкача да го. Сразу ташка карап туруп айтты: "Таш, сенде пайда дагы жок, сенде зыян дагы жок. Сен өппөйм" деди да. Пайгамбар өппөгөндө сен вообще өппөйт болчумун мен деди да. Али разияллаху укту да айтты: "Умар, андай дебе. Неге? Мында пайда дагы бар, зыян дагы бар. Кандайча? Эгер сүннөттү тирилтип, эч кимге зыян бербей өпкөн болсоң, кыямат күнү сага күбөлүк берет. Мен өпкөн сүннөттү тирилткем дейт. Адамдардын путуну дебелеп, кабыргасын түрүтүп, бакырып жатып барып өпкөн болсоң, карышыңа күбөлүк берет" деди да. Ошондон ал жакка эркектер такын жакындабайбыз. Макул? Демек, эркектер жакындады, аял такыр эле барбаң ал жакка. Такыр барбаң ал жакка. Кече эле бирөө ушул намазканада айтат: "Мен боюм кичине, кайта-кайта эле барсам түртүп чыгарып коюп атат, кантип кирем" дейт. Максат эмне? Десем, 3-чү жолу келишим дейт. Анан ар барганда эле кара ташка жеттиңби, сиз эле жетпей калды эле, ошого бири жетейин десем, бардыгы түртүп чыгарып коюп атат. Чоң болгондо эмне кылат элем десем, чоңдор жүрөт дейт. Максатың эмнеси? Максат жок да. Данышмандар айткан, сен душманыңдын көптүгүнөн жеңилген жоксуң, максатыңдын жоктугунан жеңилдиң дейт да. Биз боюбуздун кичине азаматка бара алган жокпуз урматтуу. Сен максатың жок да барганда эмне кылго? Сыйпаш керек. Мына турбай, мына дуал сыйпай бер чуга. Экөө бирдей эле урматтуу турган. Ошону элге түшүндүрө албай кыйналып атабыз да. Ошондон динсиздер эмне атат? Сен ташка сыйнасың ар. Ташка эч ким сыйынбай урматтуу турган. Биз Аллага гана сыйнабыз да, турабы? Же ташка сыйынган келдиңерби? Аллага гана урматтуу турган. Демек, аны бисмилlah Аллаху акбар. Максат аткарылды, болду, айлана бер. Таваф кыла бер урматтуу турган. Ого барып сыйпалап кереги жок. Кече өзүмдө досум күчтүү да, оңойлап кирдим дейт. Барып өпкөндөн кийин чыга албай калдым дейт. Кыз атат: "Болбойт. Неге барбагыла дегениңизди эми түшүндүм" дейт. Десе бир досум жүрөт, жок, оңойлап экен, неме, адамдардын үстүгө чыгып алсаң кете берет экенсиң. Мындай эле көтөрүп эле жүрө берет экенсиң. Сен асында канча адам кыйналып атпайбы? Ошентип жетип алып кимге мактанасың сен? Кимге айта аласың? Өптүмбү, өптүм, канча арам кылдың? Канча зыян бердиң? Бирөөсү айтып атат, ушундай чыгып барасаң, бирөө тартты дейт, немемнечи? Ихрамдан. Мындай карасам башка булуттан кичине эле кичкен. Чыксам эле менин көзүмдө экен дейт. Бирөөдүкүн көтөрүп чыгып келе бердим да. Эми кимге мактанасың бул нерсени, урматтуу? Ал жака кирбе, апалар дагы барбы, урматтуу? Жето таваф кыл, машалла, айлан, дуа кыл, Аллахтан сура. Кыргызча эле дуа кыла бер, Аллахтан сурай бер. Алла, мен шүнтүп калдым, мага окшогон Кыргызстанда толтура. Алла, бизди кечир деп эле кыла бер ошону. Кудду бардык дуаны жаттап алгандай сурайт. Да мына бу жерде кайсы дуаны кылабыз? Мына дуа, ону билбейм да. Билбесең кыргызча кыла бер деп атам го, Билбеген десең, неге кыргызча сурай бер, урматтуу турган. Дуа кыла бер, машалла, Аллахтан сурай бер ошо жердечи. 7 жолу болду, бардыгын замзам судан ич, 2 рекат намаз оку, кайра кир. Макул тавафты көбөйтөлү. Бардыгы айтат да, умра кылыш үчүн Айша мечитиге барып, анан кийип, анан кириш керек, анча мындай кылыш керек, мындай кылыш. Атама, апама, шариятта ажы бадал бар, умра бадал жок да. Бирөөдүн атынан ажы кылыш бар. Эгер өкүм сизге буйруган болсо, умра бадал жок да, урматтуу турган. Сен умраны өзүң эле кыл дагы, таваф кылдыр, ошонун соону багышта. Бирөө айтат, устаз Куран башынан аяк окуп бүттүм, не кылайын деди. Ата-энеңге багыштап кой. Десем, ата-энем тирүү да дейт. Онда мага багыштап кой. Десем, жөн эле сүйлөсөңүз, дагы эмне деп сүйлөйүн мен, Биз өлүшүнү күтүп калганбыз да. Качан өлсө чай берип, өлсө Куран багыштап, тирүүндө багыштап кое бер, кеткенде ала кетсин. Барып алып күтүп жатабы ошакта, Качан жөнөтөт экен? Кимден жөнөтөт экен?
тирүү кезинде ала кетсин урматтуу турган. Бардыгы макул апалар, эжелер бардыгы багыштайлы ошолорго, бардыгын тирүү кезинде багыштай берели. Мен атын бактар, мага дагы багыштаң. Мен да муктажмын да, болуп кеткен жокпуз да, туурабы? Бардыгыбыз бири-бирибизге багыштай берели. Далика фазла има яша Аллахнын айкөлдүүлүгү бардыгыбызга жетет. Аллах Карим зат да. Берешен зат да. Атын ата наргы жакпайт. Ого эмес, андай эмес да. Ким бардыгы, дуа кылайлы, сурайлы урматтаган. Ошондой жерге Алла Таала алып келди да. Алла айтты, сура мен берем деп атат да. Аттың арман сураганга даяр эмеспиз да. Биринчиден, экинчиден кантип сурашты билбейбиз да. Дуа кыласызбы, колуң титирейт, куана сенчи. Өзүң кыла бер, таксы. Мен айта албайм. Мен айт деген жокмун, дуа кыл деп атам, сура. Үйрөнөйлү урматтаган намыс да. Макулбу, бардыгы дуа кылып үйрөнөйлү. Аллахтан сурайлы. Бул жер жөнөкөй жер эмес. Бул жер ар бир окуган намазыңыз канча экен? 100 000 сом. Ана мындай эч жерден таппайсыз. Мындай бизнес ааламда жок, Ана бер урматтуу турган. Макул таваф кыл. Ооба, чарчайсың. Карасаңыз, Малайзия, Индонезиядан жүргөндөр окшошот, көрдүңүзбү? Япошкалар жүрөт, Машалла. Үлгү алыңыз, Дүйнө жүзү боюнча биринчи орунда турат да. Ажылык умара боюнча биринчи орунда турат да. Неге? Алар 99% бардыгы Куран окуганды билгендер да. 7 жолу таваф кылат, бүткөндөн кийин чыгып Куран окуйт, дуа кылат, ыйлап Аллахтан сурап отурат да. Я Алла, сиз менен биз 90% Куран окуганды билбейт да. Жети жол таваф кылат, чарчайт да болчу. Куран окуса билбейт да. Эмне кылабыз? Куран окуп билбейм. Зикир тартсын да. Не деп? Субханалла, алхамдулилlah, акбар, ла иляха иллаллах, хавла ла куввата. Канчадан 100ден 700. Көппөй саңа, отуруп туруп мен кичине таваф кылып келейин. Деп кетсең эле 5ден өткөрө, 10дөн өткөрө, 2 таваф кылгычан бүттүм деп турат да. Кел десе путум ооруп калды дейт. Ооба, инсан ар бир адам табиаты. Болбосо Кабаны карап эле отургун өзү сооп да. Өзү рахатта урматтуу турган. Карап отурайлы, дуа кылайлы урматтуу. Болбосо Куранды ачып алып башынан аяга жөн эле барактап чыгып коюңчу. Жөн эле ушул мени жараткан Алланын сөзү. Я Алла, мени кечир, мен окуй албай калдым. Окусам дагы түшүнбөй калдым. Башынан аяга жөн эле барактап коюңчу. Канча Лениндин китебин хатым кылдыңыз го, Канча гезиттерди хатым кылдыңыз го? Эми келип жараткан Алланын сөзүнү барактап чыга албай өтүп кетесизби дүйнөдөн, Дүйнөдөн өтүп кетесиз урматтуу турган. Усман разияллаху анху Куран окуй берип, 2 Куранды жыртып салган да. Сен чоң атаңдан калган Куран дагы деле турат го асылган, сары Куран чоң атамдан калган. Сакта деп берген эмес оны Алла Таала. Окуп жыртып ташта, анан сооп аласың, Асып койгон үчүн күнөөкөрсүң, сен Куранды кордоп атасың, Ошондо бардыгыбыз Куран окуганды үйрөнөт. Билбесек ошол жерде ачайлы урматтуу турган. Убактыбыздын көпчүлүгүн ошол жака берели. Аллах Таала алып келди, бул жерге дүйнө 100дөн адамдар келип атат да. Сизди Алла Таала кудум эле ушунчалык жакшы көрүп, кудду президенттей кылып алып келип койду да. 6 саатта келип түштүңүз, автобусту тосуп алды, воко дегенге, жайгашып канчадан, биз мына 3 болойлу, тано 4. Я Алла. Жооп бересиз бул күнгө дагы. Карасаң, эптеп барсам болду. Я Алла, мени жетке деп ыйлап отуруп келгендер бар да. Ыйлап отуруп келгендер бар. Сиз ихрамды дагы тандап жүрүп алдыңыз да. Ал жактан алабызбы, бул жактан турецкийби, өзбекстандыкы деп тандап жүрүп алдыңыз да. Адамдар ошого дагы жок да. Жөн эле жаткан шейшебин эле оруп алып келгендер бар. О жатайын деген гасынса оюнда жок. Бар, унусу жок да. Эптеп келип ибадат кылып, тооба кылып калсам болду деген. Сафа Марвада үшүп жүрсөңүз уктап атат го адамдар. Мыналар үшөбөй экен, үшөйт. Саңа эле окшогон адам, паришта эмес ол. Бирок бир жумадан бери уктай элек да алчы. Мачитке жатса солдаттарды куат, ояка жатса солдаттарды куат. Айла жок ошол жерде уктап атат да. Ойготсоң буттары катып калган да. Муздактай. Коркуп турат да, дагы эмне болду депчи. Коркпо, тур, мынаны жеп ал десең ушунчалык сүйүнөт, бир аптадан бери уктай элегидем депчи. Муздак замзам суга каттык нанды салып жеп отурат. Сен тандайсың го жөн эле. Шүгүрчүлүк кылайлы, макул. Бардыгыбыз убактыбызды ошол жактан көрөк өткөрөйлү.
Алла Таала ушунчалык сизди тандап келди де. Алла сизди жакшы көрөт да. О кошунаңыз не десе ошо этесиң. Кетип атканда шол не деген болсо ошо этесиң. Алла сизди жакшы көрдү де. Жөн адам келе албай турмат тууган. Ошондон Алла сизди жакшы көрүп аткан учурда убакытыбызды бөлөйлү, бардыгыбыз көбүрөөк таваф кылайлы. Зикир көбүрөөк. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, Алла Таала кимге Алла Таала кайсы инсанга бул дүйнөдө 4 нерсе берген болсо, бул дүйнө ахиретте бактылуулугун бериптир деди да. Көп нерсени айткан жок, 4 эле нерсе. Биринчиси лисанан закира. Кимге Алланы зикир кыла турган тил берилсе, бул дүйнө ахиреттин бактылуулугу берилиптир деди. Машалла. Канчалаган тилдер бар, саясаттан башканы сүйлөбөйт да. Ана Анан келиш керек. Онун тутулуп калды го деди. Onu бу жерде поставга наргы келиш керек. Онун болбой калды го. Десең деле болбойт да. Катынын каякта, аялын каякта десе билбейт. Бирок ак үйдөгүнү көргөндөй сүйлөп отурат да. Аялын каякта десе апаң кана деп баласынан сурайт. Бирок ошол жакты көрүп аткандай сүйлөп атат да. Мындай тилден Алла сактасын. Канчалаган тилдер бар, дүйнөдөн башканы сүйлөбөйт да. Бияк болбой калды, тияк калай кетиш керек. Тияктан эмне кыласың? Өзү деле билбейт да. Канчалаган тилдер бар, гыйбаттан башканы сүйлөбөйт да. Койчу ошоңду адам падам эмес, мен билем аныңды. Жамандабай. Мен жамандаган жокмун, келсе бетиге деле айтып берем. Бетиге айт деген жокмун, жамандаба деп атам. Десең деле болбойт да. Мына өзбек туугандарда бир сөз бар экен. Гыйбат кылыш харамку, лекин мазза кыласаң да дейт экен да. Арам экендигин билет, бирок билип туруп эле айтып берет да. Мындай тилден Алла сактасын, урматтуу тууган. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтып атат, сенин тилиң Алланы эстеп нымдалып турган учурда жаның чыксын деди да. Не дейт? Сенин тилиң Алланы эстеп нымдалып турган учурда жаның чыксын дейт. Ошондон качан өлүшүбүздү билбейбиз. Аалымдар айткан, сенин өмүрүңдүн кыскарып жаткандыгы менен ишиң жок, мал дүйнөңдүн көйүп жаткандыгына сүйүнбө деген, Не дейт? Өмүрүңдүн кыскарып жаткандыгы менен ишиң жок, мал дүйнөңдүн көйүп жаткандыгына сүйүнбө. Былтыр 50 азыр 100 болду, кийинки 200'дü. Ал сеники эмес. Балким эң жеткен душманыңа калат да алчы. Ошондон мына ал жагын караңыз, урматтуу тууган. Канча өмүрүбүз калды? Канча убакытыбыз калды, урматтуу тууган? Алла гана билет. Зикир кыла турган тил сурайбыз. Аллах Таала Куранда айткан, кыямат күнү ар бир сүйлөгөн сөзүң таразага тартылат деген. Ар бир сүйлөгөн сөзүң таразага тартылат. Ошондон пайгамбар хадисте айтып атат: "Калиматани хафифатан алал лисан ва хабибатани илар рахман ва сaqilatan алал мизан. Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим." Эки сөз бар, тилге ушунчалык жеңил. Аллага өтө сүйкүмдүү, таразада ушунчалык оор. Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим. Көп айтыңыз, таразада эң оор да. Аллага ушунчалык сүйкүмдүү да, тилиңизге жеңил да, урматтуу тууган. Көбүрөөк айтайлы. Макул таразага тартылат, урматтуу тууган. Аллахтан нени сурайт экенбиз? Я Алла, мага зикир кыла турган тил бер. Сурайбыз. Ушак айта турган, гыйбат кыла турган, жамандай турган, саясат, дүйнө сыйлай турган тилден сактанабыз. Макул. Экинчисине, не деди? Кимге ибадатка сабыр кыла турган дене берилсе, бул дүйнө ахиреттин бактылуулугу берилиптир дейт. Я Алла, кимге ибадатка сабыр кыла турган дене берилсе, бул дүйнө ахиреттин бактылуулугу берилиптир деди де. Аттың арман, угуп аткан, сүйлөп аткан бардыгыбыздын денебиз дүйнөгө сабыр кылып бүткөн де. Дүйнөнүн бардык кыйынчылыгын көтөрөсүң да. Ойлонбой көтөрөсүң да. Кулдай иштесең байдай жейсиң деген макалды кармап аласың да. Иштебеген тиштебейт деп аласың да. Я Алла, намазын көрдүңүздөр, Кыргызстанга барып шынтып намаз окуй аласыздарбы? Кыргызстанга барып шынтып шашпай намаз окуй аласыздарбы? Сиз окушуңуз мүмкүн, мен окуй албайм, точно. Неге? Мен имаммын да. Кыргызстанга барып мүнт окусаң, ассаламу алейкум рахматулла дегенде аркаңда эч ким жок да. Бардыгы кетип калган болот да. Мүнтүп намаз окусаң Кыргызстанда, начтыңа да эч ким келбейт да. Яман чоётан ал деп. Келбейт да, урматтуу тууган. Тизени карбаганда Субхана раббиял азим деп канча жолу айтып атабыз? Ол эң азы да, Онун аягын не кылып атасыз? Турасызбы жөн эле кармап алып, Ол эң азы да, урматтуу тууган. Макул, 10 жолу, 20 жолу айта бер. Тура бербей качан турат экен деп коелу. Субхана раббиял азим, субхан. Бул эң азы да. Биз көрдүңүз, урматтуу. Айта бер ошону 30 жолу, 40 жолу. Жөн эле тура бербей.
Сәждеге барганда Субхана Раббиял Ала 3 жыл айт, болбосом дуа кыл, я Алла мени дозоктон азат кыл, я Алла мени бейишке киргиз, я Алла мени кечир. Аллахтан сурай турган нерселерди да. Сәждеде турганда Алладан сурай турган нерселер дозоктон, күнөөдөн, мына ушулардан сактануу да. Ошол жерге турган атам байлык бер, намазың бузулат. Мен дагы үйлө боянуу болбойт. Ол адамдардан суралып турган нерсе да. Сәждеде турасыз, жөн эле жата бербей, дуа кылыңыз, урматтуу тууган. Ошол денени ибадатка эмне кылабыз? Көндүрөбүз. Өзүбүз көбүрөөк турабыз. Таваф кылыңыз, тизеңиз алдайт, бутуңуз алдайт, ден соолугуңуз алдайт, урматтуу тууган. Макул, сабыр кылабыз. Бир жерге бардым, күздүн күнү экен, пресс. Чөмөлөдө пресс дейсизби? Пресс. Жүктөп атат. Алланын тагдырына карай. Үстүдө жийип аткан бала бою узун экен. Алып берип аткан, мага ошол бою кыска экен. Бешилиги дагы кыска, жетпей атат, путтун учу менен турат. Бол эме, болгону ушул. Кичине кыймылдап койчу, тамактангансыңбы, ол кыйкырып атат да. Путтун учу дагы турам карма. Ол точно жатып алган, ошондо дагы жетпей атат да. Көрүп турам да. Бир кезде колго ыйлашты окшойт. Болду, тарт деди, тартса колдон чыгып кетип, бираз башыга түштү. Сөгүнөт, бирок кетпейт да. Кетип калган жок да. Не кылам деп, акыры барып айттым, сен түш, бул алып берсем, макул дейт. Пожалуйста дейт. Жейсиңби? Десе, ого чыккандан кийин жейишти дагы билиш керек экен да. Бою узун жыйганды дагы билет экен, алып бергенди билет экен да. Бою кыска бечара жыйганды билбейт экен да ол. Мен жей албайм деди. Коюп коесуңдар, сен жемелип кетет жолдо кайраттым. Бу апсыз көп болот. Жейиш билиш керек, жей албайт экен да ол. Анан узунураак жоктон барды да сындырып алды дейт. Я Алла, онда не кылат ке? Мананы астыңа коюп, үстүгө чыгып, сен трактор жылганда кайта-кайта көтөрүп жүрөм. Анан не кылат? Бирок баары чыдайт, азыр кичине чыдап койсок дейт, кетет дейт. Шунчалык деңгээлде дүйнөгө дене сабыр кылып бүткөн да. Дагы деле кетпейт да. Бардыгыбыз акыбалыбыз ошол эле да. Запчас керек болуп калды. Кудай бергенге бардым. Барсам бирөөдө бар экен, ол бир нерсе мындай теңир экен, ортодо шарик бар экен, ошону чыгарыш экен, уруп аталат. Сүйлөсөм укпады, макул күтүп турайынсам, уруп атып, колун жанчып ал дейм дейт. Наракка барды, кайра бери калып келди, анан антып жүрөт да. Ох, эми бүттү окшойт иши десем, баласы мына капкара болуп кетти. Карарып кеткен, кадимкидейчи. Болду, эми токтотуп келсем, шериңди мындай мен мына карап турам, азыр жанчып алып, этият кылды. Дагы деле карма уруп атат да. Кетпейт да. Неге? Дене дүйнөгө сабыр кылып бүткөн да. Бирөө тандырга нан жап атат. Молдаке сүйлөй бериң деди, кадимде сүйлөй берип, бир мал деди калма чыгып кет деген элечи. Неге сен күйүп калдың? Биз бул дүйнөдө эле күйүп бүтмөй болдук дейт. Бейишке киребиз дейт. Нанды бекер таркатасыңарбы десем, жок сатабыз дейт. Онда каякта сага бейиш, Сен дүйнөдө күйүп атпайсыңбы? Динге сабыр кылбайт да, урматтуу тууган. Бардыгыбыз абалыбыз бир да. Азыр намазы Кыргызстанга барганда ушинтип чой окусаң, сразу жылып бересиң да, туурабы? Аксакал дуа кылсам, көбүрөөк дуа кылса эле сүйлөнө бересиң го, амин деп. Бүтүрбөйүн, Кудайдын башын оорутпай, күнөөсү жаман кылган. Сүйлөнө берет адамдар, Неге? Дене ибадатка сабыр кыла албайт да, урматтуу тууган. Ошондон бардыгыбыз ибадатка сабыр кылайлы, Бетке жөн келип, неге күтүп отурабыз, дейбир. Сабыр кыл, денеге сабыр кыл, бардыгына, Үйрөт ошол нерсени, урматтуу тууган. Аллахтан сура, ибадатка сабыр кыла турган дене сура. Залга бардым, мындай машыга турган залдар экен, Айланайын, адам баласы ушунчалык зулум болот экен деп өзгөчө. Биягы 30 килограмм, биягы 30 килограмм. Деп отурат, Акырын жылгандан кийин бардым эле, колум чыгып кетейин деди. Мен бир дагы тартып келе алган жокмун, анык элечи. Жан башы чыгып кеткендей штанганы көтөрүп атат. Башыга тоор илип, аркасыга кирпич коюп алып туруп, мойну менен антып отурат. Ана жинди эмеспи, жакшы эле десем, жакшы эле дейт. Не кылып атсам, моюнга качайт этип атат дейт. Не болот ол десем, күрөшкөндө жыгылбайт дейт да. Ошондо айттым да, ошолор анан айтат, эркек болуш керек адамыла дейт. Айттым, эркексиңби, чыйык жайнамаздын үстүгө. Салып турган жайнамаз өтө чыйык, эркексиңби, чыйык мынакы. Жака-жака, талпау чыгыбы. Ушуга чыга албайсың, анан оң не керек бар, Ооба, айтабыз, ден соолук керек. Алсыз мусулманга караганда күчтүү мусулман жакшы деген. Качан? Эң акырыда да. Эң биринчи ыйманды койгондо,
Алла Таала кыямат күнү эң биринчи намаздан сурайт да. Кирпичтен сурабайт. Канча кирпичти качайт еттиң дебейт урматтуу. Балким эмнеге качайт еттиң деши мүмкүн да. Ошондон бардыгыбыз ибадатка сабыр кыла турган дене сурайбыз, Экинчиси, үчүнчүсү дүйнөгө шүгүр кыла турган жүрөк берилсе, бул ден ахиреттин бактылуулугу берилиптир дейт. Я Алла, кимге дүйнөгө шүгүр кыла турган жүрөк берилсе, бул ден ахиреттин бактылуулугу берилиптир. Шүгүр кылайлы. Алхамдулилла, менде бир допум бар, жетет. Ибадат кылайын, мына дүйнөгө болгон шүгүрчүлүк. Алхамдулилла, пайпагым бар бүтүн. Мен кичине ибадат кылам, мына дүйнөгө болгон шүгүрчүлүк. Биздики наоборот, динге шүгүрчүлүк кылып калдык да. Кудайга шүгүр, азайды сәлди, Мудагыдай болбой калды, жумага барып турам. Мусулман. Сен деген ибадатты канча кылышың керек эле го, Машалла, ошондон не кылабыз? Динге эмес, дүйнөгө шүгүр кыла турган жүрөк берилсе. Макул, шүгүр кылабыздан көрө кылабыз. Анткени өтө сонун заманда жашап атабыз. Мындай замандагы качан келет, Алла гана билет да. Мына отурган бирибиз дагы каттык нан жебей калдык да. Сен эмес, итиң дагы жебей калды го. Итке жибитип берип атасың, кайнак сууга салыпчы. Ол эмес, медреседе балдар кой союп башын унутуп калган экен, жыттанып калыптыр. Кошунан итиге таштасак, ит жебей койду. Кошуна келип биз менен урушуп кетти. Берсеңер нормально эт бербейсиңер, алып кеткиле анан карды. Барып мешөккө салып мусорго таштадык, Ит жебей калды. Дагы не керек сизге? Не жетпей атат? Иман жетпей атат, ибадат жетпей атат, дуа жетпей атат, кечирим жетпей атат, көз жаш жетпей атат, урматтуу тууган. Мына отурган бирибиз дагы жамаатчы кийим кийбей калдык да. Мурда наскелерди жамап берет элек го. Мына тизелер камера болчу го. Жамбашыңа целый эле бир нерсени чаптап берет элек го. Жама кийет элек го. Азыр бирөө дагы кийбей калды, урматтуу тууган. Жөө баспай калдык. Мурда жайлоого малды айдап чыгат, сиз эмес, малыңыз дагы, уюңуз дагы жөө баспай калды. Жайлоого 3 күндө айдап чыгат элек. Ал эмес, базарга сатабыз деп намаз убагында туруп айдап жөнөйт элек, Азыр портерди эле ушундай алып келип коесуң, уюң дагы көнүп калган. Чотто бир жака барат окшойбуз деп, Секирип чыгып алып кетип атат го. Атты жүктөп барат деген не деген сөз, Манандай заманда жашап атабыз да. Шүгүрчүлүк кылайлы, урматтуу тууган. Алла Таала алса заматты алып коет. Өткөн карантинде эле не болду, Алла Таала заматты алып коет. Алла үчүн эч нерсе эмес, урматтуу тууган. Ошон бардыга шүгүрчүлүк кылып туруп, Аллахтан не кылат экенбиз? Я Аллахым, дүйнөгө шүгүр кыла турган жүрөк бер. Төртүнчүсү, жакшы аял берилсе. Кимге жакшы аял берилсе, бул дүйнө ахиреттин бактылуулугу бериптир деди да. Ошондон аталарыбыз айтат, аялың жакшы болсо берди Кудай, аялың жаман болсо урду Кудай деген да. Ошон нерсени мына жерден сурап алайлы. Көпчүлүк көрсөм суроо берет. Кыздыгында бар эле жакшы эле, жаман катын каяктан чыкты? Жаман катын менен бактысыздыгдан чыкты. Бактылуу болсо жаман катын чыкпайт эле да. Биз дуа кылбай калдык, сурабай калдык. Бактылуу ким? Бактылуу кылуучу ким? Аллах. Бардыгыбыздын жүрөгүбүз, бардыгыбыздын ден соолугубуз Алланын колунда, урматтуу тууган. Бардыгыбыз ошого кайрылабыз, жаман адаттардын бардыгын таштап кетебиз. Макул, бардыгыбыз мен оңолойлу деп ибадат кылабыз. Ана оңолсун эмес, мен оңолоюн. Макул, мен оңолсом бүткүл алам оңолот. Себеби кайсы жерге барсаң, заказ сразу келет да, аялдарга каттуу айтыңар деп элечи. Неге аялдар оңолсун? Эркектер, аялдар заказ берет, эркектер нормально этиң, Бири-бириге заказ да? Жок, ар бир өзүбүз оңолойду. Бирок кайра дуа кылыңыздар, аялым оңолсун, дуа кылсын, аялым оңолсун. Дуа кыла бердик, аял оңолду, пардага кирип кетти. Өзү оңолбоду, аял менен жүрбөй атат да азырчы. Же алдымда бас, же аркадан, же манан чечип ташта депчи. Неге? Өзү оңолгон жок да. Өзү оңолгон жок, урматтуу тууган. Ошондон бардыгыбыз биринчи өзүбүз оңолойлу. Макулбу? Жаман адаттын бардыгын таштап кетели. Эркектердин уяттуу жери киндиктин астынан тизен астыга чейин. Төрттөрдөн жатып атасызбы? Шымды алмаштырганда жабынып алып алмаштырың. Эч кийин баары деп эле бултайып жүрө бербейчи. Авырат мына ал. Тизен көнүп калса намаз бузулдубу? Демек авырат деген сөз, урматтуу тууган. Эч нерсе эмес, биз төртөөбүз андай болбойт. Макулбу? Апалар, машалла, кээ бирөө жаңы салынып келди, кээ бирөө көптөн бери, машалла, жолукка бекем болуңуз. Баргандан кийин не кылат экенмин, кантип чечет экенмин, аркадан алып туруп анан бирөө күн анан нары чечүү. Жок, урматтуу тууган. Аллах субхана таала сизге өкүм берген. Аялдар узун кийинип, жабынып жүрсүн. Качан? Көчөгө чыкканда. Аялдар узун кийинип, жабынып жүрсүн. Качан? Базарга барганда. Аял заты узун кийинип, жабынып жүрсүн. Качан? Чоочун эркекке аралашканда. Үйдө каалагандай жүрө бериңиз.
Сыртқа чыктыңызбы, жабынып чыгыңыз, урматтуу тууган. Макул, Аллахтын сизге берген өтө чоң берген неаматы бул. Белеги, урматтуу тууган. Чөөрү деп коет, кул аялдар болсо, ошолор футболка кийгенге уруксат. Кулдарга азат бардык денеси ауырат. Ошондон жолуктарга бекен болобуз. Макул, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айткан эркектерге муруттарды алгыла, сакалды койгула. Еврейлерге окшобогула деген. Анткени еврей жөөттөр сакалды алат, мурутты коет деген да. Демек жүн тиштеген чымчыкка окшобой алабыз бардыгыбыз. Макул, апалар жолка, кийимге, кыздарыбызга бардыгыбызга бекен болобуз. Я Алла, кечегиле бир эле жыл өттү, бир эле жыл көп өткөн жок. Бир жыл өткөнүгө дагы азыр бүгүн 7-си болду. 7 күн эле өттү. 25-жылга, 25-жылга 7 күн эле болду. Артта калганына. Ошол жылы 2025-жылда 3 жаш наристенин сөзү тарыхка жазылып калды да. Бардыгыбыз ошого жооп беребиз да, урматтуу тууган. 3 жаш наристенин, бирөөсү не деди? Мен силерди Аллага айтам деди да. Өлүм төшөгүндө, өлүм алдында не дейт? Мен силерди Аллага айтам деди да. Айтат. Экинчиси жаш кыз. Бомба түштү, бетондун астында калды. Бакырып атат, мени куткарып алгыла деп. Адам бар экен деп камера менен барды деле. Жаш кыз не дейт? Мени тартпагыла, жолугум жок дейт. Мени тартпагыла, жолугум жок дейт. Айдан кызым, сен жаныңды куткарчы. Саңа фарз эмес, сен жаныңды куткарчы, анан жолук салынасың. Ал сенин оюң да. Ал сенин оюң. Аны иманага жол берген жок. Ушундай сонун тарбияланган, урматтуу тууган. Үчүнчүсү не деди? Арык кабыргалар эсептелип калган байкуш. Жаш наристе. Я Алла, мени бейишке алып кетчи. Ушунчалык кардым альт. Анткени бейиштин бардыгы бар. Менде эч нерсе жок, бейишке алып кетчи деди да. Урматтуу туугандар, мына ал бардыгыбыз үчүн сабак. Макулбу? Аны тандабастан шүгүр кылайлы, көрөк ибадатты кылайлы. Убакытыбызды ошол жактан. Ооба, инсан чарчайт, келди, бир аз уктайсыз, кайра ошол жака, бир аз уктан, кайра ошол жака. Телефон чукуп, Wi-Fi каякта бар экен, не экен? Жок, урматтуу, ага жетишесиң. Эсептелүү эле күнгө келдик. Азыр эң аксакалды сурасаң 90 жашта. Ошол айтат, кечеле жаш бала дейт, Манеттеги аксакал бардык айтат да, кечеле жаш бала дейт. Койсоңуз, точно кечеле жаш бала дейт да. 90 жыл жашап койду, бирок кече жаш бала деп атат. 14 күнгө келдиңиз, эми не деп айтасыз эртең барганда? Бүгүн келдик, анан кайра бүгүн келдик деп. Эмне деп айтасыз? Сөз жок, Убакытыбыз ушунчалык кыска да. Ошондуктан данышмандар айткан, сен жашоодо кыйналбай жашашың шарт эмес. Бирок кыйналганыңды билдирбей жашашың шарт да. Бардыгы кыйналат. Бирок кыйналганыңды билдирбей жашаган. Макул? Ошондон айткан данышмандар, акындар, күлүп жүрсөм сен бактылуу дебегин, мен кайгыны күлкү менен жеңемин деп, бардыгыбыз жылмайып, сонун жерге келдик. Не да не болбостон, пиленге түшкөнгө окшобостон, катый бербестен, урматтууган, ачык жүздүүлүктө бардыгыбызга жылмайып дуа кылып, ибадатты кылып кетейли. Макул? Бул жер жөнөкөй жер эмес. Ошондой жер. Алымдар айткан, кимдин бир эле кадамы пайгамбардын кадамыга, же сахабалардын кадамыга дал келсе, бейишке киришиңе ушул өзү жетиштүү дейт. Бул жердеги алым устаздар менен отурсак не дейт? Кимдин бир эле кадамы пайгамбардын кадамыга, же сахабанын кадамыга дал келген болсо, бейишке киришиңе ушул жетиштүү дейт. Ушул сөздү уккандан бери мен айтып атам, керек болсо касам ичип айтам, бир дагы сахабанын, бир дагы пайгамбардын кадамы этажда жок. Этажда жок, урматтуу тууган. Бардыгы жерде. Макул, көрөк ошол жака басабыз. Көрөк ошол жака кылабыз. Анан берип атат десе, алганды билбей, сиз дагы бериң, Сиз дагы бере аласыз. Жок дегенде бир эле мындай ажыба деп алып эле таркатып коюңчу, Машалла, кыргыз калпак менен таркатып атат деп сүйүнүп өтүп кетейли, Сиз дагы бир сууду тарката аласыз, Берип атат десе эле барып ала бербе. Ол жыргагадан бай эмес, соопка иштеп калайын деп атат. Барсаң айланайын. Ол сен жашагандай жашоону көрө элек алыч. Бирок берип атат да, урматтуу тууган. Алланын жолуга берип калайлы, урматтуу тууган. Кыргызстанда берген, бетте дагы бере алат да. Бетте бере алган, Кыргызстан дагы бере алат да.
Оякта бербейм, бетти дагы бербейт да. Ошондон акылды бөлө берет. Кыргызстанда муктаждар көп, шояка бербейсиңби? Шояк сооп алат адамдар, айтып коюңчу манага деп элечи. Бербеген адам не кылат? Оякта дагы бербейт да. Аякта берип келген, буякта дагы бере берет. Сен да аз учурунда берип үйрөнгөн адам көп учурунда ойлонбой берет да. Көп учурунда ойлонбой берет, урматтуу тууган. Az учурунда бербедиңби, көбөгөндө өлүп кетсе бербейт да бул. Жок, өзү иштесин, жаман үйрөтөсүң аны. Кайда бербесең жаман үйрөнүп калат ол. Туура адамла деп кайда сурайт. Ошондон берели. Макул, бергенге эч нерсеңиз жок экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтты, күлүп, жылмайып жүрүшлүк өзү садака деди да. Садака майда жок десең, жылмайып койчу ошого. Майдаң жок болсо бир жылмайып койчу, садака болуп калсын. Бардыгыбыз ушундай кылабыз, вакыттарды текке кетирбейбиз, талапты кылабыз. Мадинага барып келдиңиздерби? Машалла. Пайгамбарга салам айтыңыздар, Пайгамбар салам. Эми не болот? Пайгамбар салам жумадан жумага кийинки, умрадан умрага, орозодон орозого чейинки бардык күнөөлөрдү кечирет деген да. Умрада устаздар айтат деген, умраңдын кабыл болгонунун белгиси кандай билесиз десе, экинчи жолу умрага келген болсо, мурдагынын кабыл болгон белгиси дейт. Пайгамбар айтат, умра экинчи умранын ортосунда бардык күнөөлөрдү кечирет дейт. Ошондон бул жер жөнөкөй жер эмес. Барбаганга бир арман, баргандарга 1000 арман деген жер да. Келбегендер бир эле арманы бар да, барсам экен дегенчи. Кимдер жаңы келди? Биринчи жолу келиши кимдер? Машалла. Бир эле арман менен келдиңиз да. Эми баргандан кийин 1000 арман пайда болот да. 1000 арман пайда болот, урматтуу. Ошондон таң калам, мен кайта эле бара береби депчи. Эртеңсизден кайта келе турган болуп каласыз. Ana ошондой жер бул. Замзамдан көбүрөөк ичиңиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, "Az-zamzam lima shuribala." Замзам суусу эмне максатта иче турган болсоң, ошого жеткирет деген. Ооруп атасың, ич, шифа болот. Алсырадың, ич, күч кубат болот. Жүрөгүң акыдык болот, ич, тынчтык болот. Не болсо, пайгамбарыбыз өзү дуа кылып ичет. Аллахумма inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Ya Allah, мен сенден пайдалуу илим сурайын дейт. Мына азыр отурган бардыгы жөнөкөй адам эмеспиз да. Бардыгыбыз билебиз да. Өзүнчө отуруп калган лөсө талашасың го. Мындай эле, мен билем. Азыр токто деп элечи, фатва берип бересиң го. Пайгамбар салам пайдалуу илим бер деп сурап атат. Экинчиден илман нафиан ва ризкан васи. Кенен рызкы бер дейт. Урпак бардыгына жете турган. Ва шифаан мин кулли дан, бардык ооруга шифа. Ички оору, сырткы оору, ички тарда көрө алмаслык, ичи тардык, марра, зыкым, тышы бөдөрү жара, котору, тыртык, шырампырам бардыгы шифа де. Сураа урматтуу, ошондой жерде. Келишиңизден алдың, умрага келишиңизден алдың, кошунаң барып келиптир, паланча эжең келиптир, чай берип атат келсе, бардык жумушуң таштап бардың да. Барсаң бир чыныга суу коюп, бир эле көтөрүп турган сууду куйду дагы тик туруп, куулага карап 3кө бөлүп иштеди да. Ошону ыйламсырап иштин, онун жарым эле Кыргызстандын суусу, кошуп койгон да. Ошону иштеди да. Ошону иштиңиз да. Алла Таала сизди булак алып келип койдук, Булагын алып келип койду, варанканы кой эле куйбайсың бе? Көтөрбөйсүң бе? Мунафыктар гана иче албайт, урматтуу тууган. Макул, ошо замзамсынан көбүрөөк ичейли. Жөнөкөй жерде жүргөн жоксуздар. Мекке зияратка чыктыңыздарбы? Сабырга бардыңыздар, Нур тоосуга бардыңыздар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбар болушунан алдын Нур тоосуга ибадат кылат эле. Пайгамбар келди, душмандар өлтүрөбүз деди, каяка качты? Сабыр тоосуга. Эмне бирөөнүн үйгө барып жашынып алганга акылы жетпейби де? Жөн бир тегиз жерде эле отурганга башы жетпейби эле? Жетет. Ал дагы бизге сабак болсун. Пайгамбар жыргалчылык учурда дагы бийиктикти көздөдү, кыйынчылык учур келгенде дагы бийиктикти көздөдү. Демек бардыгыбыз пайгамбардын үммөтүбүз бийиктикти гана көздөң. Макул? Биз эми карып калдык да, жаштар силер окуй бергиле. Жок, урматтуу тууган. Биз эми союз тарбияла. Жок, урматтуу тууган. Сен адашып атасың. Бийиктикти көздө, урматтуу тууган. Макул? Бардык учурда бизге эми болот. Апа, ата, тилиңиз катпайт. Мен касам ичип айтам, тил катпайт, Тил катса анан сөккөндөн катыш керек эле да. Тил катса келиниңизди урушкандан, каргагандан катыш керек эле да. Элең аталайын дегенден, кандай да карылыкта тилим катып калыптыр. Эле каргайын дедим да, тилим катып калыптыр десеңиз, анан ишенмекпиз да, апанын тили катып калыптыр болду эми депчи. Сөгүн албай калсаңыз айтмакпыз да, болду тили катып аксакал деген болду, жөн койгула депчи. Сök десе патыратып бересиз,
Эми келип Куран окугандан тилиңиз калып калабы? Дуа жаттагандан тилиңиз катып калабы? Жок, тилиңиз катпайт. Макул отуруп алып өзүңүзгө өзүңүз машыңыз, аракет кылыңыз. Стамбулга бардыгы де, Стамбулда тарыхый жер го. Ая София мешітке бардык, Султан Сулаймандын мүрзөлөрү, Хуремдердики бардыгын көрдүк. Эң таасир бергени Сокурлардын музейи бар экен Стамбулда. Ким барган болсо барып көрсүн. Сокурлардын музейи. Ушундай зданияга алып кеткен кап-караңгы, эч нерсе көрбөйсүң. Шундай кылсаң колуңду дагы көрбөйсүң да. Ичинде сокурлар колуңуздан кармап, жетелеп бардыгын айтат экен, гид болупчу. Мына ал жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайсы мына алдыңыздан турган деп элечи. Миң болайсың да. Мына анандай болгон, мындай болгон. Макул, эртерээк баса бер. Шашпаң, 1,5 саат убакытың. Не? 1,5. Коям мен чыгам эми. Эшикти көрсөт мага, эшикти. Убакытыңыз кетти, акчаңыз кетти, кадырлаң. Рахмат, мен ыраазымын ошол убакта. Алла, ошондой экен да, көз көрбөсө кыйын экен. Анан максат эмне десем, көздүн кадырыга жетүү дейт. Бияка алып келгениңден максат эмне, эч нерсени көрбөйт экенсиң. Же эптеп эле ушинтип эле алдап эле чыгарып атасың. Жок, көздүн кадырыга жетүү дейт. Ошо сокурлар айтат, силерге жашоо өлө кыйын. Биз күндө ыйлап силерге дуа кылабыз дейт. Кой? Биз кайтып силерге боорубуз оруйбуз го, сен эмнеге дейт. Көзүбүз көрбөйт, ошон үчүнбү же башка нерсе барбы деди. Оозудан бир калма чыкпай калды. Силер көзүңөр көрүп туруп, өзүңөрдүн жолуңарды өзүңөр таппай атасыңар го. Керек болсо көзүңөр көрүп туруп, бизди дагы силер жолдон адаштырып атасыңар го. Кантип? Десем, биздин жолго машинаңарды коесуңар, мусорка коесуңар, өзүңөр топтолуп туруп аласыңар дейт. Көрсө өнүккөн мамлекеттерде сокурлардын жолу бар экен. Темирлерди мындай тегерек коюп кетет экен. Тырык кете берет экен да. Аэропортто да ошондой экен. Сары түстөр менен коюп коет экен. Мен ошондо билдим да, мен ойлогом, тайып жыгылбаш үчүн коюп койгон болсо керек деп. Чындап эле биз ошол жерге тегерем туруп эле, неме баштан эле кал деп коюп элечи. Адаштырат экен бизди. Ошолар айтат, силерге жашоо жаман кыйын дейт. Биз күндө ыйлап дуа кылабыз силерге дейт. Анткени силер адамдардын кийген кийимиге, минген машинасына, жашаган үйгө, азыркы учурда көтөргөн телефонуга дагы карап мамиле кылат экенсиңер. Бизге адамдык жүрөк болсо болду, мамиле кылып кете беребиз деди. Көрсө андык экен да, 5-7 дейсиң, турак саткан алып келип, токтоп туруп, мана алдым деп сокурга мактанасаң, бирөө келип баса кеттик деп матизге отуруп кетип алса кете берет экен да. Токточу мынакын көрүп алайын дебейт экен ал. Макул, рахмат, кетип калат. Заңгараган үйдү алып, мына 60 бөлмөсү бар, мына бирөөнү сага берейин дедим деп мактанасаң, бирөө келип чарчадың, жүр. Бар деп тоок кепеге жаткырып жата берет экен да. Коечучу мына үйүнү көрүп алайын дебейт экен ал. Бизге жашоо өтө кыйын экен, урматтуу тууган. Бардыгыбыз ушул көздү, акыйкатты көрөлү дагы, пайдаланып туруп, дуа кылайлы, ибадатты көбүрөөк кылайлы, бири-бирибизге сурайлы, урматтуу тууган. Даярбыз иншалла бардыгыбыз. Ва ахири даван алхамдулиллахи раббил аламин. Амин. Алхамдулиллахи раббил аламин. Алхамдулиллахи раббил аламин. Алхамдулиллахи раббил аламин. Алхамдулиллахи раббил аламин. Я Рабби, ушундай жерге жеткиргениңе шүгүр. Адам кылып жаратканыңа шүгүр. Рызкы бергениңе шүгүр. Көргөзгөн күнүңө шүгүр. Берген белектериңе шүгүр. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үммети кылып жаратканыңа шүгүр. Я Аллахым, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды өңүздө көрбөдүк. Түшүбүзгө киришин Аллахым насип кылгын. Я Аллахым, сага гана ибадат кылабыз, сенден гана жардам сурайбыз. Я Аллахым, бүткүл муъминлерди жакшыдан кем кылбагын, жамандарга тең кылбагын, жараткан нерсенин жамандыгынан Аллахым сактагын. Ya Allah'ım bütkün Osman katarında o şekilde kol cevap dua kıla turgan ağır birösün ya Allah'ım kılgan umralarını, kılgan ibadatlarını toğlığından kabul kılgın. Ya Allah'ım apalarımız, ecelerimiz, ağalarımızın bardığımızın günlerimizi keçirgin. Ya Allah'ım künökörüm menmin. Keçirim diledin, keçirim düsü sensin. Ya Allah'ım ayıp duladın, ayıp düsü menmin. Tazaladın en bir tazası sensin. Ya Allah'ım özün keçirgin. Ya Allah sen keçirbeseň biz kıl köprökten kan tötöz ya Allah. Ya Allah sen keçirbeseň biz tübölükke dozokta kalabız ya Allah. Anday azaplarga hiç kaçan çıday albayбыз ya Allah'ım. Özün keçirgin ya Allah. Ar bir öz ya Allah'ım üy bile öz menen, ata ene öz menen, baldar öz menen din menetine kabul kılgın ya Allah'ım. Ya Allah'ım ata enesi tirүүлödü ya Allah'ım üy bile öz menen kabul kılgın. Ötüp ketkenlerin katarında ya Allah. Menin dagı ata enem kabırını nurlu kılgın ya Allah.
Al menin atam ya Allah. Al menin enem ya Allah. Ya Allah, men bularga aytkanчалыk ata enem ayta almadım ya Allah. Ova kızmatını kıldım ya Allah. Ya Allah, alardan dagı kabarlarını nurlu kılgın ya Allah. Ağır bir öz ya Allah. Baldar öz menen ya Allah. Üy bile öz menen ya Allah. Ata ene öz menen din menetine kabul kılgın ya Allah. Ya Allah, suranam senden ya Allah. Surasan beremin degen obadan var. Özün bergin ya Allah. Suraştı bilbey жатқан болсақ, Allah'ın tarbiya kılgın ya Allah. Biz uşunday alsızbız. Biz uşunday kütsüzbüz. Biz uşunday günahkorбыз ya Allah. Özün keçirgin ya Allah. Ya Allah'ım, yüreklerimizge yumşaktır verin ya Allah. Ya Allah, gözlerimizge jaş bergin ya Allah. İlap namaz okup, ilap tövbe kılıp, ilap kechirim suraganга толук жардам бергин ya Allah. Ya Allah, uşul günleri közüden bir tamçı jaş çıkpasa, akır kıyamatta şar etip kan akkanı ne payda ya Allah. Ya Allah, uşul günleri közüden bir tamçı jaş çıkpasa, akır kıyamatta ya Allah, şar etip su akkanı ne payda ya Allah. Ya Allah, ağrı bir özde ya Allah. İlap tövbe kılıp kechirim suraganга толук mümkünçülük bergin ya Allah. Ata ene öz menen ya Allah. Ağır bir özde keçirip beyişten orun bergin ya Allah. Ya Allah'ım, biz beyişte jürsek jırgap, ata ene öz dozokta jatsa çırkırap, anda bizge kaydak rahat ya Allah. Ya Allah, biz beyişte jürsek külüp, ata ene öz dozokta jatsa kuyup, anda bizge kaydak rahat ya Allah. Ata ene öz menen, baldar öz menen kabul kılgın ya Allah. Ya Allah, düşünmegenlerge özüň düşündürgün ya Allah. Toğallığı men ya Allah. Ya Allah'ım, dinge düşmanlık kılıp atkandardy ya Allah'ım, özüň taqdyrynda iman bolsa iman bergin ya Allah. Taqdyrynda iman jok bolsa saga tapşyrdyk ya Allah. Ya Allah, din düşmandary ya Allah, kolundan kelgenini kıl dedi ya Allah. Men umra kıldım, Kur'an okudum, namaz okudum, dua kıldım ya Allah. Kolumdan kelgen oşal ya Allah. Din düşman ya Allah, işengenine bari dedi ya Allah. Menin işengenim sensin ya Allah. Sen bardık nesege kadırsın ya Allah. Ova sen sabırda olsun ya Allah. Ya Allah'ım, özüň düşündürgün ya Allah. Ya Allah'ım, Müslümanlarga ya Allah'ım, özüň syy hurmat bergin ya Allah. İzzat bergin ya Allah. Ya Allah'ım, kim Müslümanlyk kordogan bolsa özüň koru kılgın ya Allah. Ya Allah'ım, elibizge, jeribizge, mamleketibizge tınçlyk, ынтымак, dostluk, birimlik bergin ya Allah. Kırılbagan közlerden, jaman sözlerden özüň saktagın ya Allah. Ağır bir özde alganыңda dagın imanınız menen algın ya Allah. Esep gidip depterozda oň taradan beşini Allah'ın nasip kılgın. Akır kıyamatda Peygamber'e şefaatini nasip kılıp, jannattan orun berip, oşonen bir gelte özüңdün yüzüңdü görüştü Allah'ın nasip kılgın ya Allah. Allahümme salli ve sellim ala nebiyyina Muhammed. Allahümme salli ve sellim ala nebiyyina Muhammed. Allahümme salli ve sellim ala nebiyyina Muhammed. Rabbi gfir rahmete hayrul rahimin. Bir rahmetke.